Өлкөнү өнүктүрүү үчүн биринчи кезекте региондорду өнүктүрүү керек. Азыркы экономикалык саясат аймактардын өзгөчөлүгүн эске алууга ылайыкташкан эмес. Жергиликтүү бюджеттер борбордон көз каранды болуп келет. Бул системаны кайрадан карап чыгуу керектигин президент Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында түзүлгөн жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу боюнча жумушчу топтун биринчи отурумунда баса белгиледи. Аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсөк, айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп турат. Өлкөбүздүн экономикалык өнүгүүсү 1-2 гана аймакка көз каранды болуп калды. Өнүгүү зонасы Бишкектин тегерегинде гана болуп, жалпы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылып турчу таяныч шаарлардын каркасы пайда болгон жок. Мамлекеттик негизги эки экономикалык инструменти, салык бюджет саясаты жана акча кредит саясаты территорияларды өнүктүрүүгө түз түрткү бере албай жатат. Азыр райондук мамлекеттик администрациянын да, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигинин да мүмкүнчүлүгү чектелүү. Аларга мүмкүнчүлүк берип, ошол эле учурда катуу талапты да коюш зарыл. Ошондо реалдуу жоопкерчилик болот, дейт президент Сооронбай Жээнбеков. Үчүн губернатор баш керек, үчүн премьер-президент депутат парламент жасаш керек. Жергиликтүү бийликке өзүнүн светин дагы, суусун дагы, жолун дагы бузулса, өз жасай турган шарттарды түзүш керек. Мына бир мисал, аким дейбиз. Акимдерди мына көрдүм мен. Же бюджет жок, же фонду жок. 1 миллион сомдук нерсени дагы, 5 миң сомдук нерсени дагы барган депутаттан, барган премьер-министрден, барган президенттен сурап атышат. Эмне үчүн биз 8 миллиард 700 миллион сом бияктан бөлүп атабыз? Эмне үчүн ошол жердеки премьер-министрдин өкүлүндө, колунда жок дегенде 50-100 миллион сом болбош керек? Эмне үчүн муну чечпеш керек? Эң керектүү, биринчи керектүүнү кыдырган аким билет да. Аким билет да, мэр билет да, губернатор билет да. Эмне үчүн 8 миллиард 700 миллион сом тең бардыгы тең борбордон бөлүнүш керек? Эмне үчүн биз бюджетке киргизип туруп, ошону берип койбойбуз? Аким, мэр мына сеники мына. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана өз алдынча башкарууга тиешелүү мыйзамдарды кайрадан анализдеп көрүп, аны жакшыртуу зарыл. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ыйгарым укуктарын жана дараметин күчөтүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүн чыңдоо, бюрократияны кыскартат, жергиликтүү жамааттын бийликке болгон ишенимин арттырат. Бул өнүгүүнү мына бүгүнкү күнгө келип бир такалып калгандай маселе болуп атат. Эмне жанагы жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүктөрү да болуп атат да. Алардан баягы сурап эле, бирок мүмкүнчүлүк бербей атабыз да аларга дагычы. Борбордук бийлик менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы баягы пикир келишпестик эмес, кандай десем бир түшүнүксүз нерселер бар да. Мисалы, борбордук бийлик кадрларын бекитип берет, а финансын болсо каржысын. Мисалы, мэриялар, Каракол шаары бизде бар, Балык шаарынын мэриялары, алар чечип берет да, каржылайт. Анан ушу кандай болсун, каржысын бирөө берип атат да, маселени чечкен бирөө болуп атат да. А ишти сураган болсо кайра ошол эле мэрден сурайбыз. Ошол эле акимден сурайбыз. Ушундай бир мыйзам чегинде азыр мыйзамдын алкагында да көп өзгөрүүлөр кирет го деген ишенич турат да. Жерлердеги жетекчилер күчтүү жана чабал жактарын, муктаждыктарын, айыл калкынын турмушун оңдоо үчүн кайсы жерде кандай кайра иштетүүчү ишкана, заводду куруш керектигин билишет. Кандай инфраструктуралык объектилерди, жолдорду, социалдык объектилерди, мектептерди, ооруканаларды, балдар бакчаларын куруш керек. Таза суу өткөрүп, ирригацияны өнүктүрүү бул маселелердин баардыгын жакшы билет. Ошол үчүн алар ишкерлерге, фермерлерге долбоорлорун ишке ашырууда жардам берип, демилге көтөрүшү зарыл. Президент Сооронбай Жээнбеков губернаторлордун көңүлүн кайра иштетүү өнөр жайынын жана аймактардын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү маселесине өзгөчө урду. Азыр айрыкча кайра иштетүү өнөр жайды жолго коюш керек. Мамлекеттик бийлик мындан четте калбаш керек. Четте калбай, эң негизги маселе мына ушул элдин чөнтөгүнө каражат чүгүш керек. Ал бир гана жол, фермер дыйкан өндүрүп аткан азык-түлүктөрдү кайра иштетип, логистикалык борборду салып, ошону экспортко чыгарыш, башка рынокко чыгарыш табыш. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз Кыргызстандыкы толугу менен бар. Эмне үчүн дегенде бизде өндүрүлгөн айыл чарбачылык продукция кайер болбосун, кайсы мамлекет болбосун, кайсы рынок болбосун конкуренция кыла алат. Ошолго шарт түзүп бериш
ошолор иштейм деген адамдарга жеңилдетилген каражаттарды, кредиттерди алып барып бериш аларга. Россия Кыргыз фондунун гарантийный фонд, Эрске банк, Айыл банк бюджеттен берген 6% кредиттерди ошол жака жумшайбыз, айда целеп алып кетиребиз, мунага бересиң деп. Бүгүнкү күндө айыл чарба тармагына жеңилдетилген пайыз менен берилүүчү мамлекеттик насыялар, Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун каражаттары плансыз, системасыз эле бөлүштүрүлүүдө. Айрым аймактар өнүгүп, башкаларга көңүл бурулбай калып жатат. Ошондуктан президент Сооронбай Жээнбеков инвестициялык каражаттардын ар бир аймактын кызыкчылыгына жана өзгөчөлүгүнө жараша бөлүү талабын койду. Этти продукция болуш үчүн биз мындай эт багытында уйларды алып келишибиз керек. Экинчиден ветклиникаларды куруп атабыз. Себеби малыбыздын эти таза болмойнча, сапаттуу болмойнча муну өткөрүш да кыйын. Ошон үчүн ветклиника 23 ветклиника курулду азыр 63 айыл өкмөтүндө. Дагы буюрса ветклиникаларды курабыз да, ушул 63 ар бир айылга. Андан кийин малды кайра иштетүүчү заводдорду курушубуз керек. Орус-Кыргыз фондусу аркылуу мына биз проектлерди дайындаганбыз. Орус-Кыргыз фондусунан каражат алып ушу ишкерлер куралы десе, просто жана залог күрөө жетпей атат да. Бул боюнча мына бүгүн дагы биздин президентибиз дагы айтып кетти, бул маселени буюрса чечебиз, жардам беребиз, жөнөкөйлөштүрөбүз. Ошол эгерде проекти нормально болсо, ошону курганга акча бөлүп бергенге аракет кылабыз деди. Бул бизге чоң жардам болгон турат. Буюрса эгерде бул курулуп калса, бизди этти жакынкы мына Казакстанга, ошондой эле Кытайга, Турцияга жана башкаларга экспорттоого мүмкүнчүлүк болот. Көп жылдан бери ар бир облустун өзүнүн бренди болуш керек. Мисалы Нарында этти кайра иштетүү, Баткенде өрүктү кайра иштетүү керек деп айтылып эле келе атат. Бирок реалдуу өндүрүш курулган жок. Президент сөздөн ишке өтүү талабын койду. Чындыгында эл өз көйгөйүн өзү эле чечип жатат. Элет жеринде өндүрүш ачууга багытталган долбоорлорго артыкчылык берип, жергиликтүү инвесторлорду тартып, шарт түзүп бериш керек. Бул багытта иштер жүргөнү менен алар жетишсиз. Айыл чарба продукцияларını иштетүү боюнча мына биз мамлекет тарабынан өтө жакшы азыр бизге мына жеңилдетилген кредиттер берилип жатат. Айрыкча мына Орус-Кыргыз фонду боюнча. Орус-Кыргыз фонду боюнча бизде Баткен областынын Кадамжай районунда Меркез айылында саатына 1 тонналык мына 1 тонна сүт иштетүү, кайра иштетүү боюнча 9 миллиондук иш жүрүп мына ал элдерден азыр айылдан сүт алып иштетип атат, кайра иштетип. Андан тышкары ошол эле Кадамжай районунда 24 миллион сомдук ошол эле фонддон кредит алып 24 кайра бул жер жемиштерине иштетип атат. Андан тышкары мына чоң бир Масалиев айыл өкмөтүндө логистикалык борбор түштү, 500 тонналык. Бул деген азыр бир топ элдерге мына алмаларын же болбосо башка жер жемиштерди сактаганга өтө ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Аймактарды өнүктүрүү менен кошо биз айыл жергесинде жашоо ыңгайын жакшыртабыз. Жеринде жумуш орундарын түзөбүз. Муну менен миграцияны азайтабыз. Мамлекеттик башкаруунун элге эң жакын звеносу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түздөн түз эл менен иштешет. Алардын бүтпөгөн күнүмдүк көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын чечишет. Ошондуктан аймактарды өнүктүрүүдө алардын ролу өзгөчө чоң. Жергиликтүү бийлик коомду бириктирүүчү жана бекемдөөчү милдетин гана аткарбастан, бүгүнкү күнү жашоочулардын активдүүлүгүн арттырып, экономикалык, социалдык чөйрөлөрдө алгылыктуу ийгиликтердин жаралуусун шарттап жатат. Региондорду өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан жумшалган күч, каржылык ресурс, бекем эрк керек. Өнүгүү бир жылда эле болуп калбайт. Быйыл аймактарды өнүктүрүүгө күчтүү импульс берилип, бул иштер кийинки жылдарда уланат.